Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн биз Ташыбек Тургунов атындагы орто мектебинин 4-класс үчүн адабий окуу сабагын өтөбүз. Темабыз 3-шар чыгармасы. Чыгарманын автору Кусейин Эсенкожоев. Бул жазуучу болгону 21 жыл гана өмүр сүргөн. Улуу Ватан мекендик согушта 1941-жылы баатырларча курман болгон. Ошондой болсо дагы ал кыргыз адабиятында өзүнүн ордун калтырып кетти. Анткени фантастика жанрын биринчилерден болуп жазды. Демек, алгач фантастика дегенде эмнени түшүнөрүбүздү аныктап алайлы. Көз алдыңарга келтирип көргүлөчү. Фантастика деген эмне? Кандай окуялар фантастикалык болушу мүмкүн? Демек балдар, фантастика деген бул кыялдан чыгарылган, чыныгы турмушта кездешпей турган окуялар. Мисалы үчүн, ушундай адамдардын учуусу, же болбосо учуучу тарелкалардын болуусу, булардын турмушта кездешпегендиги фантастика болуп саналат экен. Илимий фантастика болсо, келечекке жүргүзүлгөн чалгын. Башкача айтканда, азыр биз фантастика деп ойлоп жаткан нерселер келечекте иш жүзүнө ашышы мүмкүн. Мурда кыялдан чыгарылган учуучу килемдер азыркы учурда самолет. Ал эми сыйкырдуу күзгүлөр болсо, бүгүнкү күндөгү биз көрүп жүргөн телевизор, компьютер, телефондорду айтсак болот. Демек, биз бүгүн 3-шар деген фантастикалык чыгарманы өткөнбүз. Мен силерге аңгеменин текстин окуп беремин. Силер кунт коюп угуп тургула. 3-шар. Мен бир күнү асманда калкып жүргөн жаандын бууларын, абада сызып жүргөн канаттуу куштардын учушун байкап, алардын асманга көтөрүлүп учуп жүргөндүгүнүн себептерин таба албай, көпкө ойлонуп жүрдүм. Жер шарын курчап турган абадан жеңил бир бууну табуу үчүн аракет кыла баштадым. Аны мен сураштырып жүрүп, көп китептерди окуп жана тажрыйба кылып гана таба алдым. Ал табылган буюм асманда калкып жүргөн калың абанын бир түрү болчу. Водород газы эле. Ал газ суу составынын 3/2 бөлүгүн ээлеп, жалпы абадан 14,5 эсе жеңил экендиги белгилүү. Мен ал водород газын бир шарга толтуруп, оозун бууп, көккө кое бердим. Ал шарым жогорулагандан жогорулап, алыстай берди. Мен 2-шар жасап, ага белгилүү оорукту көтөртүүнү ойлодум. Бир күнү 2-шарымды жасап бүтүп, өзүмдүн багып жүргөн итиме жакшылап үй жасап, терезе салып, тамак камдап, абанын суюк катмарында кислороддун жетишсиздигин эске алып, ит дем алууга керектүү абасын даярдап, газга толгон шар менен чиркештирип, асманды көздөй кое бердим. Анан 3-шар жасап, өзүм учууну туура таптым. Өзүм түшүүчү 3-шарды абдан мыктап жасадым да, ага үй жасап, жолго алып жүрүүчү шаймандарымды жана азык-түлүктөрдү алып, белгисиз калың аба боштугуна жол тартууну ойлодум. Акырында ал да орундалды. Абага көтөрүлүп уча баштадым. Шар көтөрүлгөндөн көтөрүлүп, алыстагандан алыстай берди. Жерден кыбыраган жан-жаныбарлар кичирейгенден кичирейди. Алар барган сайын боп-боз болгон мейкин талаадай гана көзгө үлпүлдөп көрүндү. Бир аздан кийин эч нерсе көрүнбөй, белгисиз бир караңгы түнгө кезиге баштадым. Кайда жылып бара жатканын сезе албадым. Аны токтото да албадым. Себеби ал шарды белгилүү жакка башкаруучу менде тетик болбоду. Шардагы газды чыгарайын дейм, бирок корком. Себеби газды чыгаргандан кийин токтоосуз барып жерге тиеримди билем. Демек балдар, чыгарманын бизге берилген
үзүндүсү мына ушул. Түшүнгөн болсоңор, анда бул жерде чыгарманын автору бала асманда учуп жүргөн бууну, канаттууларды көрүп, алар кантип учуп жүрөт болду экен? Мен деле ушундай бир уча турган бир нерсе ойлоп тапкым келет деп ойлонуп жүрдү. Алгач ал газ ойлоп тапты, аба түрүндөгү, бирок абадан да бир топ жеңил болгон водород газын ойлоп тапты. Андан кийин водород газын шарга толтурду дагы, моундай шарга, анын оозун бууп асманга, көккө кое берди. Ал учуп чыгып кетти асманга. Бала экинчи шарды жасады. Бул экинчи шарга бир оорундукту көтөртүүнү ойлоду. Итине үй жасап, итинин азык түлүгүн камдап, бул үйгө салды дагы, газга толгон шарга чиркештирип, улап асманды көздөй, аны да учуруп жиберди. Бала үчүнчү шар жасоону ойлоду. Бул шарга өзү уча турган болуп, ага дагы үй жасап, өтө мыктап жасады. Бардык азык түлүктөрүн, керектүү шаймандарын камдап, өзү дагы асманга көтөрүлүп кетти. Улам жерден алыстаган сайын жер кичинекей көрүнүп, бара-бара капкараңгы болгон бир туңгуюкка кептелип калды. Ошентип бала асманда капкараңгы космосто туруп калды. Демек, бизге берилген үзүндүсү мына ошол жерде бүтөт балдар. Биз кийинки сабагыбызда мунун уландысын окуйбуз. Анда чыгарманы кайрадан силер бир сыйра окуп чыккыла өзүңөр, төмөнкү суроолорго жооп бергенге аракет кылып көргүлө. Бул аңгеме фантастикалык жанрда экенин кантип далилдесек болот? Асманга шар менен учуп чыгууга мүмкүнбү? Жазуучунун кыялындагы шарлар азыр барбы? Сен да фантастикалык ачылыш жасоону ойлоп көрчү. Демек, бул чыгармадагы фантастикалык көрүнүштөр баланын асманга учуусу, водород газын ойлоп табуусу, асманга итин учуруусу, ушул көрүнүштөрдүн бардыгы фантастикалык чыгармалар экен, фантастикалык көрүнүштөр экен. Чыгарманы жазган учурда жазуучу асманга көтөрүлүү, космоско чыгуу деген түшүнүктөр болгон эмес балдар. Ал эми бул азыркы күндө кадимки эле көрүнүшдөй бизге сезилет. Себеби адамдар космоско чыгып, асманда спутниктерди орнотуп, шарлар, дагы башка нерселер уже космоско чыккан. Анда балдар, тапшырма алгыла. Аңгемени толук окуп чыгуу, түшүнүгүн айтып берүү, чыгарманын негизинде сүрөт тартуу. Түшүнүгүңөрдү балдар WhatsApp номерине үн SMS аркылуу жөнөтөсүңөр. Ушул номерге кыскача өзүңөрдүн түшүнгөнүңөрдү сүйлөп жөнөтөсүңөр. Ал эми чыгарманын негизинде сүрөт тартуу, көз алдыңарга элестетип, силерге жаккан учурун, баланын асманда учуп жүргөнүн, же итин учуруп жатканын, же шар жасап жатканын бир учурду сүрөт тартасыңар, аны кооздоп коюп, WhatsApp аркылуу жөнөтөсүңөр. Темабыз түшүнүктүү болгон болсо, көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла.